ыстатып бойымдың кармадың одан нагыз ичим жанып турганын сезбедиң одан нагыз илерилип жаныма келбедиң одан нагыз ал болтуп жанымды ойнодуң одан нагыз ак жүзүңдөн сүйгүзүп койбодуң одан нагыз сага жакын бара албай ыза болдум да нагыз сагынычым тарабай куса болдум да нагыз ой да нагыз эй да нагыз улар болдум да нагыз угу үнүм жете албай кумар болдум да нагыз кол жетпеген мен үчүн дабаң болдум да нагыз козгоп жүрөк кылдарын яман болдум да нагыз асман тиреп шаңкайган бийик болдум да нагыз ага жетпей аңкайган кийик болдум да нагыз түйүп ичкен сырыңды чечпей койдуң да нагыз түнү күнү эсимден кетпей койдуң да нагыз ой да нагыз ий да нагыз ой да нагыз эй да нагыз Браво! Хош келдиңиз Сагырыш. Хош келдиңиз. Саябагында керебет. Ооба, келе берсеңиз болот. Отургучтун баары сиздики. Колдо келишинче ортого. Ассалам алейкум. Хош келдиңиз. Келиңиз. Калтырыңыз. Чоң рахмат. Котмануге чардактуу телекөрүүчүлөр, жалпы Муз Лайф түз берүүсүндө сиздер менен жакшы бир эфир алкагында маек курганы даярбыз. Аты жөнүм Расул Жумашев. Бүгүн биз эстрада жылдызы, жогоруда аябаганда керемет ырды аткарган Сагыныч мырзаны бүгүн студияга тосуп алып, сиздер менен жакшы бир маек курганы даярбыз. Албетте сиздер тараптан чалууларды дагы күтөбүз. Эгер суроолор болсо, эгер жакшы көргөн чыгармаларыңыздарды аткарткыңыздар келсе, мүмкүнчүлүк бар бүгүн. 1 саат ичинде Сагынычты толук кандуу кыйнаганга. Кош келдиңиз. Кандайсыздар? Кандайсыздар? Мен да жакшымын. Сиздерди ушундай жакшы эфирден, жакшы маанайда, жакшы күндө көрүп турганына кубанычтамын. Жалпы кыргыз журтчулугуна ысык салам. Вау, сорун. Керемет. Жыл жакшы башталдыбы, кандай? Негизи январь айында эс алуу айы деп коет эмеспи? Жыл адаттагыдай эле эс алуу менен башталды. Эс алуу майрамдар бүттү, эс алдык бир аз. Эс алдык дегенде канча эс алдыңыз мисалы? Мен негизи үйдө көп отура албайм. Мен бир 2 күн 3 күндөй 2 күн эс алдым. Ошол жетиштүү болдубу? Ооба. 2 күндөн кийин эле студияга чыгып, жыл башына калып кеткен анча-мынча заказдарыбызды бүтүрүп, өзүбүз дагы жыл этектеп калганда жазган, чыгарган ырыбыздын клипин тарттык. Анан ошентип эле жашоонун агымы өз нугу менен сүйдүрөп кетти. Сиз бир күндө студияда, бир күндүн канча саатын, анан бир жуманын канча күнүн коюп алайынчы. Экинчисин да коюп алсаңыз болот. Бир күндүн канча саатын, бир жуманын канча күнүн студияда болосуз? Так. Мен бош болсом, кыскасы. Бош болсом, студияда жумуш барбы, жокпу, студияга келип эс алам. Анткени студияда тынч. Тынч да, мындай келип паралондор бар. Паралон немелер бар, үндөр угулбайт, тынч. Анан келип отурсаң дагы мындай өзүң менен өзүң баягы адам билбейм, жөнөкөй мындай катардагы адам кандай, чыгармачыл адам өзү менен өзү болуп, мындай жан дүйнөсү менен дайым байланыш болуп туруш керек деп ойлойм. Анан мен ошол студияга келип отурсам, өзүмө мындай өзүмдө сезем да. Анан ошол учурларда бир жакшы ойлор келет, идеялар келет. Ошол көбүнчө эле студияда өткөзөм күнүмдү. Сиз өзүңүздү көбүрөөк ырчы катарында кабыл аласызбы же композитор, аранжировщик катарында? Мен өзүм ырчы катарында кабыл алам. Ырчы катарында. Бирок баягы заман той заманы болуп кетпеди? Баягы той эме болуп кетти, анан баягы ырчылар көбүнчө тамадалар менен иштешип, баягы тааныш тамадалар бири-бирин тойго чакырып, ушу сыяктуу болуп неметкенден анан мен карап көрүп туруп студия жолун тандагам. Эч ким менен иштешпей мындай, эч кимге суранып муктаж болбой эле коеюн. Мага муктаж болсун деп? Жок, мага деле муктаж болбой эле койсун. Просто баягы тамада тааныштар дагы аз.
Анан мен ошол студиядан бир аз өзүмдү эркинирээк сезеткем, мен чем тойго неметкенден тойдо деле кызматта жүрөбүз, бирок ошентип баягы бирөөгө көз каранды болбоюн деп өзүм жеке студиям ачып алгам. Ошо менен эле студияда заказ болгон учурларда ырлар жазам, өзүмдүн ырларымды жазам. Көп деле баягынтип очойгон ырларды жаза бербейм, анткени ал жакта көп жылдан бери ал тармакта 10 жыл, 20 жылдап өмүрүн арнаган биздин агаларыбыз бар. Андай оор чыгармаларды мен сразу эле айтам. Даже ээрчитип барам. Анан могу адам ушуну жакшы жазат деп. Эгер мен өзүм колуман келе турган ыр болсо, өзүм эле жазып, оор чыгарма дегенде биздин жөнөкөй тил менен бизге түшүндүрүп берсеңиз, кандай түшүнсөк болот? Эми оор чыгарма деген ломанный деп коет, баягы сынып, мисалы үчүн баратып эле бир темпте баратып эле кээ бир жери чолок болуп калат да, сынып калат. Көбүнчө бу комуз менен ырдалган ырлар, ошондой сынык ырларды, мисалы мен тишим өтпөй калат, мен жасай албайм андайды. Аны деген аябай отуруп ошол нерседе кайнаган, көп жылдан бери опыт алган агалар гана жасабаса, жасасаң деле болот, бирок мындай толук бушпай калат, анан сагыныч начар жазып коюптур болуп калат. Ошого көңүлүңүздөн чыкпаса жасабайт экенсиз да. Анан ошого мен өзүм эле туура келген гана ырларды неметем. Өзүм колуман келсе эле алам. Сизге бул суроо түздөн түз тиешелүү болуш керек. Профессионал катары айтсаңыз, чыгармачылар адамдардын арасында, көбүрөөк ырчылардын арасында фирмалар анан той ырлар деп бөлүнөт экен да. Мен ошону түшүнгөн жокмун. Так, фирмалар деп, азыр фирма деп деле эч ким неметпей калды. Мурда деген баягы кафеде бул фирмач деп эле баягы англисче, мындай бир өзүнчө бир олуттуу бир ырлар бар. Мисалы, Элтон Джондун, ошол четелдик ырлар болчу. Четелдик ырлар. Бирок ал ырлар действительно жакшы ырлар. Ал ырлар деген мындай үнгө жакшы неме берет, сапат берет, опыт берет. Аппарат менен, микрофон менен ырдаганда мындай минуска түшпөй калат да, көпчүлүк мындай ырдабай жүргөн адамчы. Тиги ырлар ошого опыт берет. Ошо минус менен мынтип аппарат менен дос болуп, микрофон кээ бирлери мындай оозуна жакын алып алып, неметкен баарын чувствовать эткенге ошол ырлар жакшы негизи. Анан азыр эми фирма деле, мындай деле баары эле негизи фирма ырдагандар заказы жок калды да. Сөздүн ачыгы. Той басымдуулук кылып, тойдо ырдаган, той форматта ырдаган кесиптештерибиз көбүрөөк болуп кеттик. Анан ошого жанагы фирмачмын деген анча-мынча немелерди эле той ырларын жазып алып, тойлордо жүргөнүн көрүп калып атабыз. Ошондо сабаттуу ыр деп фирма ырын түшүнсөк болобу жана? Жок, эми той ырларын деле сабаттуу эле адамдар жазат да. Кантип эле мисалы сабаты жок адам кантип ыр жаза берет? Сабаттуу болгон үчүн неме болгону мындай форматы мындай ырлар деген бир аз инканг деп жеңилирээк да, той ырларындай жеңилирээк, элге өтүмдүүрөөк. Тиги ырлар бир аз мындай салмактуу, анан бир кайрыктары да кичине башкача. Ал ырлардын жөнөкөй карапайым элге мындай сиңип кетиши бир аз оорураак. Түшүнгөн сымал болдум айтор. Өзүңүздө эмне жагылыктар болуп атат? Кандай жүрөсүз? Жылды эмне менен баштадыңыз? Эмне пландар болуп атат? Ошолор тууралуу бөлүшүңүзчү. Жылды ошол клип тартуу менен баштадык. Бүгүн бересиздерби? Жакшы. Анткени бул жакта жетекчилигиңиздер кече берилбейт деген сыяктуу да бирдекени айтып, анан кайра бериле турган болуп калган окшойт. Ушун берип койсоңуздар жакшы болот. Биз деле элдеп Сонун. Ошол клиптин негизинде бир аз сөз кыла алганда. Аябаганда мен ойлоп атам, хит деп айтсак болот азыр. Хит деп айтса болобу? Болот го деп. Баягы өзүңө билинбейт экен. Аракет кылып. Анан көпчүлүктүн оозуна алынып калыптыр. Канча болду чыкканына ырдын? Бир ай, 1,5 ай болду. 1,5 ай болуп калды. Мен ойлойм, чоң оборот алат болуш керек деп бул ырчы. Анан жалпы пайдубалынан баштайлычы, каяктан кандай эмне болуп? Бул ырдын түпкүлүгү мындай болгон. Түпкүлүгү биз Алмаз Шадаев чыгармачылыкта досубуз. Экөөбүз жылдын ыксын алды. 7 жыл өтүп. Алмаз куттуктайм. Анан ошол досум экөөбүз машинесинде сүйлөшүп отургандан кийин ал досубуздун ырлары байма-бай жакшы, мындай жакшы кетип, активи жакшы. Анан сүйлөшүп отурган сөздүн ичинде Саке, сен эмнеге ырларың мындай неметпей атат, теппей атат? Вроде жакшы ырдайсың. Давай сага бир ыр издеп көргөйлө деп анан ойлонуп, толгонуп, анан кийин сен өзүң обон жазасың деп анан кийин бир ушундай неме берди да, мындай дем берди да. Ошентип неметкенден кийин
Бул качан болуп атат окуя? Бул 2 жыл болуп калды. 2 жыл болду. Ооба, 2 жыл болуп калды. Ошентип анан кийин сүйлөшүп калган, макулдап анан кийин ошол эле замат студияга бардык. Төбөн бир убакта. Студияга бардым, отурдум, толгондум, акыры туудук окшойт, ушул обонду. Анан неме ушул жакшы болду окшойт деп калды. Мен да кыңылдап улам чыгарып. Ошондо обон жаздыңар. Ооба, обон жаздык. Обон жаздык. Мен да улам кыңылдап, кайра өчүрүп таштайм, кайра кыңылдап эметип жазып анан кийин ушул обон жаздык. Жазгандан кийин анан жазар замат эле түнкү саат 4-4 болсо керек. Сөздүн авторун жазган Камчыбек Өскөнбаев уулу бар. Камчыбек Өскөнбаев досубуз. Москвада баягы турмуштун агымы менен жокчулуктун немеси менен Москвада алышып жүрөт, жакында келет, аябай таланттуу жигит. Камчыбектер негизи таланттуулар бул мырзалар. Ооба. Анан ошол досума жөнөттүм, мына могу сөз жазыш керек деп. Десем, ошол учурда Камчыбекке бир алысыраак досубуз өзүнүн тагдырын айтып отурган экен. Менин ушундай жашырган махабатым бар. Мен өзүмүн үй бүлөм бар. Бирок дагы бир менин жашырган махабатым бар. Деп ошол учурда ошентип арманын айтып отурган экен. Ошол учурда мен жөнөтүп калгам. Анан угуп отуруп эле анан кийин ошол ыр келип калганда, ушул ыр жашырган махабатым болот деп эле темасын жазып койгон экен. Жөн эле. Жазып койгон экен. Анан кийин ошодон бери 2 жыл өттү. Бир вариантын башка сөз жазып, бир вариантын чыгарып көргөнбүз. Чыгарып көрүп анан кийин болбой калды ал. Ынанбадыңар. Ынанбады, тойбой калдык. Анан кийин тойго аны интернеттен өчүрүп таштадык. Өчүрүп таштагандан кийин жана досум жана жашырган махабатыңы бирденке кыл десем анан бүтүрүп жөнөттүр. Бүтүрүп жөнөткөндөн кийин ырдап голос түшүрүп, дайын кылып коюп, бир 8 айдай ырдабай жүрдүм да, уялыпчы. Келинчегим, кайын журтум бар. Анан неме келинчегим айтсам ырдай бер дейт. Бирок кайын журтуман тартынан мен уксам эмне деп ойлойт. Жашырган махабатым кийин бала чакам чоңойсо, жашырган махабатым десе, берки жагы каякта деп жүрбөсүн деп билсире. Эгер кайын журт көрүп аткан болсо, камсанабаңыздар. Бул шоу, бул жерде ар кандай темада ырдала берет. Анан ошентип ойлонгандан кийин ошентип акыры ырдаганга туура келди. Ырдайын деп ырдадым. Ырдап чыгарарым менен эле YouTube'га чыгардык. Чыгарарым менен эле комментарийге ушундай. Ошол кинонун мазмунун аябай туура келет экен деп. Мен бул кинону көргөн эмес экенмин, такыр көргөн эмесмин. Ошол кинонун мазмунуна туура келет экен деп комментарийге ошентип бирөө жазыптыр. Анан дароо эле режиссеру менен байланыштым, тоже тааныш байке. Байланышсам, угуп көрүп туруп эле давай жакты мага деп эле саундтрекке немеге сериясына неметти койду. Мен ойлоп атам, атайын саундтрек жазылган окшойт ошол киного депчи. Жок, бул деген ошо неме болуп калды. Анда тарыхта биринчи жолу ырга кино тартылган турбайбы? Ошондой болду. Анан ал жактан коюлуп калды. Анан бул жерде дагы бир кызык окуя бар. Ошол жанагы айтып берген кинодогу бул китеп да, бул кинонун немеси китеп. Китепте жанагы арманын айтып отурган досумун келинчеги, ушул китептин немеси, келинчегинин аты ушул китептен коюлган экен да. Анан кайра келип бул кино коюлуп калып атпайбы? Санта-Барбара болгоно калды окшойт. Вот ошондой болду. Тагдырды аранызда, аябай керемет. Ошондой болуп, анан тартылып калды, ырдаган жерибиз тарттык, кинонун мазмундары туура келген жерлерин койдук. Ошентип клип кылып сиздерге алып келип калдык. Телекөрүүчүлөр болду чем клипти койгулачы деп атса керек. Келисанда бир клипке бир подводка, презентация кылып коюңуз өзүңүз менен айтып. Эми урматтуу музыка сүйүүчү, мына колдон келишинче аракет кылып чыгармачылыкта жүрөбүз. Баардык эмгегибиз сиздер үчүн, бул чыгарманы дагы сиздер үчүн тартуулайбыз чын жүрөктөн. Ар бир чыгарма, ар бир чыгармачыл адамдын баласындай болуп калат экен. Мына бул дагы биздин балабыздай сиздердин сыныңыздарга койдук. Чын жүрөктөн кабыл алып, угуп, колдоп, коштоп, телефонго тартып, Инстаграмдан отметка кылып туруңуздар. Кеттик анда ардактуу телекөрүүчүлөр, жашырган махабатым сагынычтан жакшы бир чыгарма болсун. Клипке баа берели. Чыныгы сүйүү эч качан унутулбайт экен. Бирок мен үчүн ал сезимдер жабык. Анткени аялым бар, балдарым бар. Алар мен үчүн биринчи орунда. Сен деп жашаганым
сезбей жан адамым, сүйдіріп сүйдім дағы, атыңды атабадым, ачықтай албай жүрөм, жүрөктүн қалағаны, сенден суранарым, көптү сурабагы, азыр сурабагы, күткөн күнүң келе, күндү санабагы, мени кыйнабагы, жашырган махаббатым жан дүйнөмө жай бербей койду, жашырган махаббатым кой десем сөзгө келбей койду, жашырган махаббатым, кечигип келген сүйүм, бола албадык бүтүн, мени дагы түшүм, билем сага кыйын, жашаган төлөгүйүм, мага дагы кыйын, жашырган махаббатым жан дүйнөмө жай бербей койду, жашырган махаббатым кой десем сөзгө келбей койду, жашырган махаббатым, жашырган махаббатым жан дүйнөмө жай бербей койду, жашырган махаббатым кой десем сөзгө келбей койду, жашырган махаббатым, жашырган махаббатым, сырыбыз эчтен сызга толду, жашырган махаббатым, сыртыңнан карап сыздачу болдум, жашырган махаббатым, жашырган махаббатым, Жайна, суранам. Мак болуп койчу. Бул мен үчүн сен мага ишенгендин белгиси болсун. Баа бериңиздер, редактор көрүүчүлөр. Жакшы бир клиптин презентациясын көрдүңүздөр окшойт. Жашырган махаббат деп албетте бул тема бир аз кыргыздар биз миш кылган жакшы көрөт эмеспизби? Бир нерсени сүйлөшүп талкуулаганга. Бирок мен ойлойм, жалпы жумурай журтка ушундай бир тарбиясы бар тематикадагы чыгармалар да болгону туура деп. Анткени эми биз угуп калган учурлар болот, улуу агалардан баягы көп жыл сүйлөшүп жүрүп, сүйгөнүнө жетпей калган учурлар бар. Айтор ар кандай тагдырлар болот экен. Ошон үчүн колдоо артынын баркы жок деп жөн жерден баягы улуу эл, кыргыз эли айткан эмес экен да. Ошон үчүн жаныбыздагы байбичелерибизге, жолдошторубузга аябаганда өзүбүздүн меримибизди муктаж болуп турган мезгилде сөзсүз түрдө колдогонду билишибиз керек экен. Сонун керемет Сагыныч, куттуктайбыз. Рахмат. Аябаганда сонун чыгарма, сонун клип болду. Эми январь айы аябаганда чоң тематика менен башталды. Анан менде мындай суроо болуп атат. Бул клипти мисалы тартып атканда азыр кадр сыртында да сүйлөшүп калбадыкпы? Кинонун кадрларынын краскасы башка, анан тартылган камера өзүнчө студиядан тартылгандан кийин эки түстөр бирине дал келишеби деп айтор. Ошол тууралуу, клиптин жыйынтыгы тууралуу, процесс тууралуу айтып өтсөңүз. Клипти, кадрларды бул кинонун өздөрүнүн офисине барып тандадык.
тандап анан өзүбүзгө бир маани чыгарып алыш керек болду. Бул ошол жанагы врач баланын сүйүүсү. Негизи бул врач бала мындай негизги ролдо эмес, башка бала. Бирок бизге ушул баланын жашырып жүрүп сүйгөнүнүн, бизге ушул баланын сүйүүсү ырга туура келди. Анан немеге ошол маанини көчүрүп алдык, материалдарын көчүрүп алгандан кийин Нурлан Мамакеев деген байкебиз бар. Ушундай сонун аппараттары бар. Сөзүңүз каралжы. Кадрларды алдык деп атканда, кадрларды алыш үчүн кинонун баарын көрүп чыккыңар да? Ой, кинонун баарын мен жанагы Бир сыра ыйлап, жана неме бар го? 2 күн выходной болду деп атпаймынбы? Ошо 2 күн выходнойдо ошо кинону 2 немени 2 сезон экен, 2 сезон тең көрүп бүттүм. Көрүп чыгып анан бул жер ал жакшы немелерди берет экен, эмоцияларды берет экен. Сизге да сунуштайм. Анан ошентип көрүп чыктык дагы Нурлан Мамакеевдин студиясына барып тарттык. Аркада жанагындай пленкаларды илген декорация жасадык. Бул сырттан башка адамдарга кандай көрүнүп атат билбейм, мен деген. Мен Баяман тартты да, Осмонов, клипмейкер. Мен Баяман ушундай пленка илебиз, 50 метр пленка алып келиңиз деди да. Анан мен айттым, Баяман 50 метр пленка уят болбойбу пленкалардын арасында десем, жок, сиз мага шейин алып келе бериңиз. Көрбөсөң кыйын го, пленканын арасында кантип ырдайм деп мен. Башкача элестеттиң. О, да мен пленка эле болуп калат дедим да. Десем, болбойт, алып келе бериңиз, пожалуйста, мен элестетүүм бар, алып келиңиз. Анан базарга барып 50 метр пленка алдым, 50 метрди ортосунан 2-ге бөлсөк 100 метр болот экен. Анан 2-ге бөлдүрүм 100 метр немени жанагы ангар, студиянын ичи кирейген, чоң, суук. Жана жерде Пленка чаптап жүрөсүз. Пленка илип жүрөбүз. Пленка илип жүрөбүз. Баяман точно болобу деп коюп, болот нишенип коюң дейт. Экөөбүз суукта пленка илип жүрөбүз. Баямандын да эмгегине рахмат. Анан илип илгенде да жаккан эмес да. Илгенде да жаккан эмес, болбой калдым мына. Может, караңгы эле жерде туруп ырдап коем деп атам да. Десем, ана токтоп туруңуздан кийин немелерден Мамакеевдин наркы бир бөлмөсүнөн кийин килейген момундай. Модан да чоңбу тетиңдей болгон светтерди алып келди. Светтерди алып келип, бул бар кымбат свет, дегендей мындай сагыныч өлдүң, карыз болдуң деп наркы дуктан алып атат. Анан ошентип алып келип илдик. Светтерди койгондон кийин эле жана жер неме болуп калды. Башкача көрүнүп калды. Анан кана тартып көрчү деп анан кийин тартсак анан кичине түтүн кой берип неметкен, анан жакшы атмосфера болуп, жакшы болуп калды анан. Жакшы деп ошентип тарттык. Жок, жакшы чыккан негизи кадрдан. Ооба, кадрдан. Баары эми жөн адам, мисалы үчүн клипмейкер же бандай операторскийди бүтпөсөң элестете албайт экенсиң да. Мен пленканын арасында ырдайсың десе, башында деген жакпады да, чынында пленканын арасында кантип ырдайм мен деп анан кийин уже көнүп нормально болуп калды. Биз кайын бир көрүп койдук да, пленканы, анын артында кандай жумуш бар, жумуш жок. Сонун анда бат эле тартылып бүтүп тур да, негизи. Жок, бат тартылган жок да бул. Бул деген түнү кечки саат 5-те бардык. Таңкы саат 4-төргө чейин тарттык. Эмне кандай? Жана пленканы 100 метр пленка илиш оңой эмес экен да. Биринчи деген жана ангардын высотасы 8 метр экен. 8 метрге ал жерде деген жанагындай альпинисттер болот экен, өзүнүн техникалар менен иштегендери бар экен. Ошо пленкаларды илип неметкендери. Ошол күнү как раз выходнойлордо тарттык да биз. Жанагылары жок экен. Башка учурга десек, башка учурда клипмейкер уже карматпай калат, бошобой калат. Анан тартыш керек болуп, анан кийин жана 8 метрлик высотага деген Баяман экөөбүз альпинист болдук да. Улам жанагындай узун жыгачтар менен монтуп көтөрүп илебиз, кайра анысы түшүп калат. Ырдап атсаң деген, ырдап атканда вентилятор бердик да. Вентилятор берсек, пленканын баарын бир монтуп алып салсак, монтуп алып салса болобу. Анан кайра пленка немен вентилятор бербейбиз деп, анан пленкаларды кайра илип туруп, анан кийин вентилятор бербей тарттык. Ошентип атып биз 7 саат неме тарттык. 7 саат пленка илдик. 2 саатпы 3 саат неме тарттык. Видео тарттык да. Жумушуңар көбүрөөк болуп турду. Жумуш көп болду. Бирок эми элестетиш кыйын чындыгында. Баяман күчтүү экен анда, чындыгында. Баяман, мен мына сөздүк эленди айтып коеюн. Мисалы, Баяман менен иштешкенге чейин башка клипмейкерлер менен да иштешет элем да. Клиптеримдин сапаттары мен Баяман менен иштешкенден кийин жакшырып баштады да. Мен өзүмө дагы мындай ырчы сезе баштадым да, Баяман менен иштешкенден кийин. Чын ага чейин башка да мурдагы, мисалы үчүн кетпейм сага жолукмайынча деген клиптерим бар. Ал деле жаман эмес негизи, эми ошол жылдаргачы. Бирок
баары бир башкача мындай бир арзан көрүнүп калчысың да. А Баямандын бир өзүнүн взгляды бар. Сонун бир жок жерден эле бирденке кылып коет да, жакшы кылып жасап коет. Сапаттуу тартат. Сапаттуу тартат да. Ушундай ардактуу эле көрүүчүлөр, мага бир учурда суроо беришти эле, ырчылардын жашоосу керемет, балдай депчи. Анан өзүңүздөр көргөндөй клёнка илишет. 7 сааттан үшүп, ушундай бир учурлар болот албетте. Ушинтип такшылат чындыгында ар бир адамчы. Эми чыгармачылык жөнүндө эмес, ар бир өзүнүн тармагында. Сагыныч, бир аз темадан алыстап оюн даярдадык элек сизге. Эми баягы баарыбыз эле билген адаттагыдай салт оюндары болгон эмеспи деген сыяктуу суроолорду узатам, сиз жооп берип турасыз. Болушунча тандап суроолор жазганга аракет кылдык. Туура эмес суроолор болуп калса, туруп алып кетип кала бересиз. Ошондой мүмкүнчүлүгүңүз бар деген сизге. Фонтан болуп аткан жерде сууга түшүп көрдүңүз беле? Фонтан болуп Фонтанга аткан барып түшүп көргөм. Түшкөнсүз, сонун шапалак алып көрдүңүз беле бетиңизге? Алып көргөм. Телефонду жинденип ыргытып көрдүңүз беле? Жок. Анчалык жинденбейт окшойсуз, больницада жаттыңызбы? Жок. Мыйзам бузгансызбы? Ооба. Скейтбордто ойноп көрдүңүз беле? Скейтборд кандай эле? Скейтборд деп жаш балдар деп этмеспи? Жок. Жалгыз таң атканга чейин сейилдедиңиз беле түнү? Ооба, көп жолу. Өзүңүздүн жашыңыз тууралуу калп айткан учурлар болду беле? Болгон. Өзүңүздүн сүйүктүүңүздү башка ат менен атап алган учурлар болду беле? Жок. Сиз түшүнбөй калган, бирок жалпы күлүп аткан тамашага кошулуп күлгөн учур болду беле? Жок. Жирафты жашоодо көрдүңүз беле? Же көрдүм беле? Жок, көргөн элек. Жок, көргөм. Же көрбөдүмбү? Көрсөм керек. Ал зебра болчу. Ладно, көрө элекмин, бирок көргөндөй болтом. Көргөндөй болтом? Кай жактан көргөндөй болтасыз? Индияда барбы жокпу? Бар да. Анда көргөм. Индиянын аэропортунанбы? Жок, бир немеге барганбыз да, Индияда бир островго. Бар, ал жакта бар, анда көрүп турсуз. Жирафты көргөнүздү кантип унутуп каласыз, таң калыштı. Так, кийинки суроо. Отурган столуңуз сынып калган учур болду беле? Жок. Балчакка куладыңыз беле? Кайка? Балчак. Кулагам. Кийимиңизди жоготкон учур болду беле? Толтура болгон андай. Жол кыймылын, жол мыйзамын буздуңуз беле? Негизи мен көп неметпейм, бирок кээде бузуп калам. Кээде бузасыз. Аябай берет. Керек эмес учурда күлгөн учурлар болду беле? Жок. Бирок ыйлап атканда, балким, меники билбейм ушундай. Болгон. Күлгүң келе берет да ушундай учурлардачы. Экстремалдуу спорт түрү менен алектендиңиз беле? Жок. Бирөөгө жагыныш үчүн жалган айтып көрдүңүз беле? Кыздарга болсо болушу мүмкүн. Социалдык тармакта сизди блокко салган учурлар болду беле? Мениби? Ооба. Билбейм. Сизчи? Мен салган учурлар болот. Собеседование деп коет, жолугушууда калп айткан учур болду беле? Эгер мындай бир жумуш маселеси болсо жок. Төлөбөй кетип калган учурлар болду беле? Болгон. Жана жиниңиз келип турганда өзүңүз кийин жакшы көрбөй турган бир кыймыл аракет жасадыңыз беле? Андай көп эле өкүнүп калам. Болот. Жиниңиз келеби негизи? Мен сизди ойлойм, мындай жини келбеген эле бир инсан болуп болуш керек депчи, нерви 100% толук кандуу ошондой көрүнөм. Сакталган депчи, ошондой көрүнөсүз да. Мен билбейм, мен сизди шоу чөйрөсүндө жолукпаганга, мындай жакын танып, азыр жеке-жеке азыр сүйлөшүп атабыз деп койсучу. Жок, бирки буга чейин да бир эфирде чогуу отурганбыз. Жок, жакындан, эми экинчи эфирде дос болуп калбадыкпы азырчы? Мен өнөрүм башыман чоң да. Жиним аябай бат келет. Ошондойсузбу? Жеке жашоодо ошондой. Жиним аябай бат келет. Бат келгенде жөн эле чагылган чарт-чурт болуп кетет го. Ошондой чарт-чурт болуп кетем. Анан бирок өтүп кеткенден кийин ичимен аябай өкүнөм. Даже өкүнгөнүмөн жалгыз отуруп алып ыйлаган да күндөрүм бар. Нерв тилдин учунда экен да. Тил менен эмес, мындай башка жактар менен ошондой болуп кетет да. Анан кайра туруп өкүнөм. Кечирим, эгер эметсе кечирим сурайм. Бирок могу акыркы жылдары мен келинчегим менен үйрөнгөн жакшы бир сапатым бар. Жин келгенде үндөбөй туруп, анан
мындай ачуу тарагандан кийин маселени баалап туруп чечишкен адатты мындай адат кылып баштадым акыркы жылдары. Менин досум бар, сизге окшоп жини аябай бат келет. Анан акыркы жылдары неме деп үйрөнүп алыптыр. Үйгө тарелкаларды алып коем дейт. Сындыргангачы. Келинчеге урушканда тарелка сындырып отура берем дейт да. Сүйлөбөйм дейт, урушпайм дейт. Мени уруша берет, мен тарелка сындырып жиндим чыгарып отура берем дейт ансыгарындай. Сонун. Эми Сагыныч мырза, жалпы канча чыгармаңыз бар негизи? 30дан ашып калды го. 30дан ашып калдыбы? Мен ойлоп атам бир 100гө жакындап калды го. Жок, кайта. Жок. 100гө жете элекпиз биз. 30дан мен YouTube 40ка жакындап калдык окшойт да. Соц тармактардан издеп чыктым, ошо 30га жакын ырыңызды таптым да. Андан сырткары деле көп да. Эми жарыкка 40ка жакындап калды. Жарыкка чыкпагандарды кошкондочу? Жарыкка чыкпагандарды кошкондо ошо сиз айтканча бар го. Көп эле, э? Ооба. Эргүү кайсыл учурда келет сизге? Ар кандай? Жумуш кылып атканда, иштеп атканда, уктап атканда, жатып уйкуга баратканда келет кейде, ар кандай. Мен сурайын дегеним, мисалы, чыгарманы жазып атканда могыр хит болот, хит болбойт, же кандай сиңет элге сиңбейт деген бир сезим болобу? Же болот. Хит болот деген ырың хит болбой маскара кылат да кейде. Мисалы, кейде бирөөгө чын жүрөктөн мисалы ыр жазып бересиң. Мына чын жүрөктөн ушул менимче хит болот десең, ошолордун 1000 просмотр менен туруп калат да. чыгып кетет. Анан бирок хит болбойт деп бул жок десең, мисалы өтүп кеткен да учурлар болот. Ар кандай. Эми айтайын дегеним баягы, эгер ошондой туюмдар боло турган болсаң да, хит ырларды эле жаза бериш керек го деп айтайын деп атам. Ооба. Ал 1000 хитр жазып аткан, ким мисалы үчүн 1000 хитр жазып аткан адамдар дагы могур хит болот, могур хит болбойт деп айта албайт да. Болушу мүмкүн эмес анда, э? Болушу мүмкүн эмес, менин оюмча. Анткени ошол хит болот же хит болбойт деп айтып аткан адамдардын дагы ошибкаларын көрүп калам да. Мен мисалы үчүн хит болбой турган деле ырларды ырдап жүргөн учурунда. Ама жашырган махабатыма болду беле ошондой бир элге кирет ушул ыр деп? Мен өзүмдө болгон эмес. Болгон эмес. Мен өзүмдө жөн эле кыйкырып аткандай, мага ошондо чын мага жөн эле кыйкырып аткандай неме мен немеге айттым да Алмазга, бул оон болбой калды. Сатып эле ийин башка бирөөгө. Бул оон болбой калды. Мен жөн эле кыйкырып аткандай болуп атам десем, сен ушул ырың угуп койчу, ушул ырдан угуп койчу деген да. Аны угуп койдум, берки досум дагы. Бирок ырдын сөзүндө дагы көп маселе жатат да. Буга чейинки жазылганда сөзү бар болчу. Баягы өчүрүп салган версиясы. Өчүрүп салган версиясычы. Анда ошо чын эле жөн эле кыйкыра бергендей болуп калган. Ошол чыкса чын эле ошол жөн эле, жок, жөн эле кыйкыра берип турго деген деле комментарийлер бар болчу. Анда сезип турсуң да. Анда вот ушундай экен да ошо. Өчүрүп салып. Сезеткен эмне демек? Сонун. Анда мындай кылалы. Азыр бир клип көрөлү, бир аз эс алалы. Андан кийин бардык телекөрүүчүлөр, мен Сагыныч менен эфирден жолуксам ушуларды бир ырдап коеюн деген бир оюм бар эле. Азыр кайсыл эмнелер алдыда биз менен чогулуңуздар, жандуу үн менен аткарып бергенге аракет кылабыз, мүмкүнчүлүк болсо Сагыныч. Азыр болсо сиздер үчүн жакшы бир чыгарманы тартуулайлы, жакшы бир клипке барып келели. Мистер Мирбек Атабековдон. Андан кийин кайра жолугалы. Жаңы кошулган телекөрүүчүлөр, утман кеч, ардактуу телекөрүүчүлөр, Муз Лайф түз эфирде сиздер менен биргеликте эстрада жылдызы Сагыныч менен жакшы бир маек куруп, бүгүн клиптин презентация кылып, анан буга чейин жогоруда дагы айттым элем, Сагыныч мырза менен бир маек болуп калса, мейли деген убагында аябаганда хит популярдуу болгон чыгармасын бир аткарып койсокпу деп, анан Сагынычка чалсам каршыда болгон жок. Жок, каршы эмес. Анан мүмкүн болсо эми биз баягы сапаттуу ырчылардан эмеспиз да, болгону баягы күйөрмандардын катарындабыз. Эгер сиздерден бизден жакшы бир чыгарма. Баалуу. Мүмкүн болсо музыканы коюп берип койсоңуздар, анда мейли чыгармасын Сагыныч фит деп коюшу беле, фит Расул сиздер үчүн аткарып беришсин. Сиз баштай бересиз. Sözümün üzülbe suyup barap, sağa zar bolup jalındap kuyup barap. Ayçı altınım sendeydi kanday tabam, ayçı kaydan tamam, ay men köyüp canam. Memlekene begettin o taşlap karam, başım başkaga baylansa kantip çağam, baylangan torunga baktıl o kanday adam, hayla tapay barım
Tangmenin uzattım seni Dağların tarafına Beni Çürüttün çürüttün beni Tasım alalım beni Gittin taşlat beni Senin ellesin setip oyga salgan Urutşap usallık tungu yutuşap algan Almaz karanın ansız da tutalanam Sen de pusalanam, ense pusalanam Turran buluğu al gündür azıgarman Ötkön gündür küydür artta kalgan Emi işin ben sүйügü bары жалған Emi bары жалған Ay Meyli Tağdırdın talabını Tağmenin uzattım seni Tağların tarafına Meyli Çürüttün çürüttün beni Tasım alalandın beni Gittin taşlap beni Bravo Керемет. Ай, Керемет. жақсы. Соны. Микрофонду күйгүзгөндөн өчүргөн адат болуп калыптыр. Мен татадан шығып жатыр. Ол ТВнын микрофонун кнопка таппай атасың. Кнопка таппай атам да шы. Кайынан өчүрөт деп кой. Ай, соны керемет. Чындыгында баягы үйдөн ырдасаң, өзүң керемет ырдап аткандай эле сезиле берет да, чындыгында. Шаран бирөө карап турганда, студиялар ырдаганда чындыгында баягы профессионалдардын канчалык деңгээлде даярданып, чыгармаларга сабаттуу келерин, профессионалдуу келери билинет чындыгында ошондочу. Сону чоң рахмат. Жакшы бир кыялым орундалды окшойт. Сагыныч Жақсы, мырзаны. мен да кубанычтамын. Эстрада жылдыздар арасында мукам үндүү, жандуу ырдаганда баягы үлүү бакуат чыккан мырзалардын бири да. Анан айтайын дегеним, үндү багуу үчүн катарда бир нерсе кыласыңар бар адан же бир даярдап алдыңар анан ырдап жүрө бересиңер, өзү такшала береби же кандай? Эми үндү багы неме да? Качкага барып качок болосуң го? Ошо сыяктуу эле. Карап неметип туруш керек, иштеп туруш керек. Ырдан сырткары Ырдагандан сырткары вокал кылып туруш керек, көп ырдап туруш керек. Жазаш керекпи? Ооба. Анан неметпесең, акырындан жыл өткөн сайын үнүң акырындан отуруп баштай берет экен. Низкий болуп. Мурда мисалы үчүн высокий бир кайсы бир жерлерге чейин жетсең, азыр уже ал жерлерге чейин чыңыра албайсың. Ошентип бара берет экен. Ошон үчүн менин сунушум бирок жакшы ырдайт экенсиңер, кстати. Рахмат. Жакшы ырдайт экенсиңер, чын. Эл арасында алайын деп атам дегенсиң. Өзүбүздөн келибизге. Кудайга шүгүр. Жакшы ырдайт экенсиңер. Мисалы, эгер машыгып турса, үндүчү, машыгып турсаң канча жашка чейин баягы бийик деңгээлдеги огондорду, үндөрдү ала берсе болот? Ошону билбейт экенмин. Бирок баары төмөндөйт, Баары төмөндөйт. Булчуңдар да эле экен да, убакыттын келиши менен. Очойгон тиги алып вокалисттерди деле көрүп атпайбызбы? Убагында деген тим эле чыңырган немелер акырындан барган сайын ошол чыңыра турган жерин күтүп турсаң, мисалы, ал жерин спокойно ырдап өтүп кетип, ушундай болуп калат да с возрастом уже. Же баягы дух кайтып калабы, может, билбейм. Кызыгуу кетип калат балким. Сонун керемет. Анда Сагыныч, акыркы суроолордон бир кызыктуу, мен өзүмө кызык болгон суроолор бар. Кайсыл чыгарманын үстүнөн эң көп иштедиң? Өзүм ырларыманбы? Өзүм ырларыман. Алато, мен обычно башка бирөөнүн ырын ырдап атканда көп дайынданам. Жаңылып калбайын, сөзгө калбайын деп. Алато деген Келдибек Тургунбаев агабыздын чыгармасы. Саламат Садыкова ырдаган. Саламат Садыкова хит кылган. Саламат Садыковадай аны башкалар да ырдап жүрөт. Мен да ырдадым. Саламат Садыковадай эч кимибиз ырдай алган жокпуз да аны. Чынында. Мен ошончо озак дайындансам дагы Саламат Садыковачалык жан берип ырдай албадым. Бирок мен дагы кайсы бир деңгээлде алато мындай тоо деген алып болот го. Тоо деген алып болот менин элесимде. Анан анча-мынчага мындай анча-мынчага чөкпөйт, кебербейт. Ошол атмосфераны берип музыкасын жазганбыз. Эдил Тагаев иним экөөбүз. Ошондо аябай көп толгондум да. Филармонияда деген канча солист болсо, ошонун баары бул ырдаган.
Кимдер болсо ошонун баары ырдаган. Мен бул ырды деген жакшы кылып чыгарышым керек деп тональносттарын ар бир куплетке келгенде жарым тонн, 1 тоннон көтөрүп иштедик. Ошентип тарттык, клипин да тартканбыз, сиздерден да кетип турат менимче. Ошол чыгармага көп убакыт кетиргенбиз. Мисалы могу мейли аранжировкасы менен бир түндө жазылганыр. Ошондой болду беле. Аябай жакшы хит болду го бирок. Бул деген ошол ырдын багынан дагы экен менимче. Эргүү катуу келди окшойт го деп койдум да. Бул чыгарманын дагы ошол жана башында айтып өткөн Камчыбек Өскөнбаев сөзүн жазган. Экөөбүз бир түндө отуруп мен ал мынтет, ал жазат, мен ырдап голос түшүрөм. Ал жазат, мен ырдап голос түшүрүп ошентип бүтүргөнбүз да. Бир түндө. Бир түндө. Аябай күчтүү жазылган экен анда. Оюң боюнча эми баягы сен аранжировка кылып жүрөсүң, чыгармаларды чыгарып жүрөсүң, ырдап да жүрөсүң. Эми сен баягы сабаттуу болуп болуш керек деп ойлойм. Топ 3 Кыргыз шоу эстрадасындагы кооз үндүү мырзалар жана айымдар. Мирбек Атабеков. Бирок Мирбек байкебизден дагы жакшы ырдаган, таанылбай калган Айбек Замиров дегендер бар. Алар вообще жиндирдей. Окуп жүрсөңөр керек. Мен билем. Айбек Замиров дегендер бар. Мен ошолордун үнүнөн, мисалы, ырдагандарынан мен мындай эме таба албайм да. Сонун үндөй жакшы ырдайт деп угам. Айымдардан Малика Дина, анан Сарышка деген да бир эжебиз бар эле, атын Назгүл деген. Ошол эже да бэк вокалдарда көп туруп калчу, концерттерде. Көбүнчө Мирбек байкенин концерттеринде бэк вокалда турат. Ошол айымдардын үндөрү жакшы такшалган, жакшы немелер деп. Анан эми андай таанылбай, бирок консерваторияда же бир башка бир окуу бөлүмдөрдө сабак берип жүргөн, бирок ырдаса тим эле укмуш ырдагандагы көп эле чыган. Кыргызда негизи эле эл ичи өнөргенчи деп коет го. Кыргызда негизи эле өнөрлүү инсандар четтен чыгат. Мисалы Бегимай дагы аябай мына эрдик. Болбосо ошондой мисалы толук жолук салынган келин жарып салды мисалы. Вот эл ичи өнөргенчи деп мисалы ошол нерсени айтса болот. Андай өнөрлүү адамдар көп. Мен ошо азыр сизге мындай ишенип айткан ошо 2 адам бар экен, ошо Малика Дина, 3 адам. Назгүл, анан эркектерден ошо Мирбек байке таанылып эмгек сиңирген эме. Анан таанылбай калгандардан эстрада ошо Айбек Замиров деген дагы бир агабыз бар. Жеке тааныш эмесмин. Бирок ырдаганын техникаларын аябай сыйлайм. Бирок эми үндү машыктырып өнүктүрсө болот, бирок үндүн баягы өзүнүн кооздугу бул табияттан да туурабы? Кааласаң өзгөрбөйт да ал же кандай? Мен мурда мен ошого кошулбайм да. Менимче аракеттен деп ойлойм да. Мен такыр ырдай албайт элем. Мен кафеде официант болдум. Нон-стоп бар го, Макс. Нон-стопто Макс, Минюра Рахимжанова бар го. Ошол мен үчөөбүз официант болуп иштеттик да. Биздин музыкантыбыз Алихан деген ырчы бар го. Алихан болчу. Байланыш бар азыр? Бар. Байланышыбыз бар. Эмнеге ырдабай калды деп эле коеюн, жетишпей калабыз. Сүйлөшпөй. Анан музыкантыбыз ошол эле. Биз барып сурандык да, мен барып сурангам. Алихан, пожалуйста, бир ырдайынчы депчи. Официантбыз да. Десек анан кийин болсо, давай ырдап көр, клиент жокто ырдап көрөлү деген кийин ырдап көрдүк. Ырдап көргөндөн кийин, так, Макс, сен жакшы ырдайт экенсиң. Макс бир орусча ырдады, ал эми городской бала орусча ырдады. Мен кыргызча ырдадым. Ошентип анан кийин сен ырдабай эле коюшуң керек экен деген да мени. Сага. Бирок мен ичимен бөркүмөн билет элем, то что мен ырдасам, мен бир нерсе аракет кылсам, негизи эле ыр эмес, мен бир нерсеге аракет кылсам, сөзсүз бир жыйынтык чыгарам да. Ошондой жакшы сапатым бар. Анан ошол официанттыкты ошол учурда эле токтоттум. Аппарат алдым, музыкант болуп бир кичинекей кафеге кирип алып, күндө ырдап заниматься этип, даже микрофон менен эмес, минусту коюп алып туруп, без микрофон ырдап, ошентип иштеп заниматься этип, анан ушул результатка келдим. Азыр деле мен жакшы ырдайм деп айта албайм, бирок мен айтайын, жакшы ырдайсың. Өзүмө уят болбой турган ырдайм. Алиханга айттың бара? Алиханга жолуккан. Мен бир ырдап көрөйүн деп айтып көрчү азыр деп. Култаевдин немесинде 25 жылдык кечесинде жолуктук. Култаев менен иштешкен ырчылар баарыбыз жолуктук. Жолуккандан айттым, Алихан, мен эсиңдеби десем, эстебейт экен, эсинде жок экен. Анан эстеттим, сен Ауди машинаң бар эле. Аракет деген кафеде музыкант десем, ошол жерде бир 3 официант ырдады эле деген. Ошонун бирөөсү мен элем баягы ырдабай эле кой деген, ошо менмин десем,
Рахмат. Айттың белең кайры. айттым. Жашо. Канча жыл өттү ошондон бери? Так, 2009 жыл болчу. Аха. 2009 болсо 19-10 жылбы? 10 бияктан 5-6 жыл, 10-15 жыл болуптур. 15 жылдан кери, 15 жыл аракеттенип турсуң де, 15 жыл ошону алып жүрүп турсуң да өзүң менен жүрөгүңдө. Жок, ал деген мага ал нерсе мен үчүн таарынч эмес. Ал нерсе мен үчүн бир мындай. болду. Жок, кек деле эмес, мындай неме эмес. Ал нерсени мен унутуп деле койгом. Просто сүйлөшүп отурдук. Алихан менен тааныштык, сүйлөшүп отурдук. Анан сүйлөшүп отурган кийин, "Эй" деп эстеп кеттир эле айттым. Мен аны дайым монтип эсимде сактап жүргөн жерим жок. Мен болгону ушул ырчылыкка кызыгат элем. Мен деген Москвадан тууган уруктар урушса болбой качып келе берген баламын. Москвага барып туугандар иште деп жүрөткөн да. Анан мен иштебейм, мен артист болом деп анан бияка келип, анан ошентип эметкем. Анан ошол бир результат көргөзүшүм керек. Назат Некуда болду. Анан иштеп аракет кылдым. Азыр ошол кездерди эстеп алып, туура эле кылган экенмин деп аткан экенсиң да. Мен чынын айтсам мен өзүм менен аябай сыймыктанам. Мен эч бир поддержкасы жок балам. Мен айылдан вот мына ушул турушум эле жападан жалгыз эле өзүм келген балам чынында. Ата энем деле карапайым. Азыр деле Мен досумдай болуп атасың. Мен жана Кудай гана бар. Деп жок, чын мен өзүм менен сыймыктанам чынында. Мен баскан жолум менен сыймыктанам. Мен Кудай буйрса, Кудай ден соолук берсе, мен дагы да жакшы чыгармаларды мен азыр сизге айтып коеюн. Мен Кыргызстаныбыз уга элек ырларым бар мен. Аябай жиндырларым бар. Болгону баягы моменти келбей жүрөт. Анан биз дагы баягы жеке жашоого эми үй бүлө багыш керек, ал болуш керек, бул болуш керек болуп көп баягы чыгармачылыкка толук кандуу иштей албай жүрөбүз да. Эгер ошол мен бир нугум келе турган болсо, мен өзүмүн пигимди көргөзөм да. анда сага негатив жакшы түрткү болот экен. 15 жылдан Алихан сага ырчы чыкпайт деди, 15 жылдан кийин эстрада жылдыз болдуң, эл таанып калды. Азыр мен сага артист болбойсуң деп коеюн, сен 5 жылдан эмгексиң деген даман. Сагыныч, чоң рахмат. Чоң рахмат, жакшы бир маек курдук. Тилекке каршы убакытта аягына келип калган экенсиз. Эркин микрофон берели. Сиз менен коштошуп алсаңыз болот. Рахмат. Жалпы музыка каналынын жетекчилиги, жалпы жамааты сиздерге ушинтип бизге эфирге чакырып, жарым саат эле 1 саат кылып узартып, мындай таланттуу бала деп дайым колдоо көргөзүп келесиздер. Бул аябай сезилет мен үчүн. Жалпы жамаатыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Оолоңуздар, зоолоруңуздар бийиктей берсин. Таланттарды, чыныгы таланттарды колдоп, элге кыргыз музыкасын, улуттук музыканы даңазалап жүрө бериңиздер. Жалпы жамаатыңыздарга ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Сагыныч мырза. Рахмат сиздерге дагы. Сиздин акыркы вазифаңыз калды. Сахнага узатып, жакшы бир чыгарманы аткарып берип унутуп калган жоксуз. Унутуп калдым. Жумушун жакшы сүйгөндөр, өзүнүн жумушуна кыянаттык кылбагандар сөзсүз түрдө ийгиликке жетет дейт. Ийгиликке бир гана эки нерсе гана жетиштүү болот дейт. Биринчиси бул тобокелге баруу жана экинчиси сабыр. Мына ошол нерсе менен эгер кеңеше турган болсок, сөзсүз түрдө ийгилик жаралат. Ар бир тармакта. Келиңиздер, анда Сагыныч мырзадан жакшы бир чыгарма болсун. Андан кийин коштошууга дагы даярбыз. Sen деп жашаганым сезбей жан адамым, сүйдүрүп сүйдүм дагы, атыңды атабадым, ачыктай албай жүрөм, жүрөктүн каалаганым. Сенден суранарым көптү сурабагым, азыр сурабагым. Күткөн күнүм келе, күндү санабагым, мени кыйнабагым. Жашырган махаббатым жан дүйнөмө жай бербей койду. Жашырган махаббатым кой десем сөзгө келбей койду. Жашырган махаббатым, махаббатым.
түшүм билем сага кыйын жашаган төлөгөйүм мага дагы кыйын жашырган махаббатым жан дүйнөмө жай бербей койду жашырган махаббатым кой десем сөзгө келбей койду жашырган махаббатым махаббатым жашырган махаббатым жан дүйнөмө жай бербей койду жашырган махаббатым кой десем сөзгө келбей койду жашырган махаббатым махаббатым жашырган махаббатым сырыбыз ичтен сызга толду жашырган махаббатым сыртыңнан карап сыздачу болду жашырган махаббатым махаббатым жашырган махаббатым махаббатым Ар учурда махаббатыбыз албетте жүрөгүбүздө орун алып, мына ушул жолдошторубуз ар дайым жарыбызда болсун. Дал ушул мөөнөттөрдө жакшы маанайда сиздер менен коштошууга даярбыз. Муз Лайв түз эфирде болду. Сиздер менен аты жөнүм Расул Жумашев. Кийинки эфирлерден жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.